Кечээ Садыр Жапаров баш мыйзамды өзгөртүүгө каршы чыккан топтун сын пикирлерине жооп кайтарды. Анда Жапаров 2010 жылда кабыл алынган конституцияны бир уч адамдардын пайдасы үчүн кабыл алынган деп сыпаттап, 10 жылда бул долбоор өзүн актабагандыгын, андыктан жаңы конституция кабыл алуу зарылдыгы келип чыккандыгын билдирген. 2010 жылы кабыл алынган конституциянын 114 беренесинде конституцияга өзгөртүү киргизүү гана мүмкүнчүлүгү каралып, ошол эле убакта толуктоолорду киргизүүгө же жаңы редакцияны кабыл алууга бөгөт коюлуп калган. Кыргызстандын өз алдынча эгемендүү мамлекет катары калыптанып, андан ары өсүп өнүгүшүнө тоскоолдук жаралып калган. Буга акыркы 10 жылдагы жашоо турмушубуз далил болду. Кыргызстанды шоопурлар, жан сакчылар жана ушул сыяктуу бир уч адамдар башкарып келди. Алардын кесепетинен кечээ жакындагы элдик толкундолор келип чыккандыгы жалпыга маалым. Бүгүн өздөрүн жарандык коом деп атаган топ жыйын өткөрүп, конституциянын жаңы долбооруна каршы пикирлерин билдирип чыгышты. Ал топко өлкөнүн 30 жылдык эгемендик тарыхында мамлекетти митедей соруп, элдин пикири менен эсептешпей, өз кызыкчылыктарын алдыга коюп келген саясатчылар чогулушкан. Алардын конституцияга каршы болуп жатканынын себеби кандай жол менен болбосун бийликке келүү жана Садыр Жапаров жарыялаган коррупцияга каршы аяосуз күрөштүн капшабына кабылбоо аракет экенин коомчулук түшүнүп турат. Садыр Жапаров коррупцияны куру сөз менен эмес, чындыгын ишке ашырам деп мынакей амнистияны жарыялады. Эми кадимкидей күрөшүп четинен алып келип кустуруп атпайбы? Мына ушундан да коркпаш керек. Анан булардын да жаман ою ушинтип каршы чыгып турсак, биздин элдин кээ колдоп кетет дагы. Анан ошолордун артынан дагы бир бийликке келип калсак дегендей да. Эми мен айта турган нерсем буларды түшүнсө. Мына бул кийинки 5-октябрда болгон элдин толкундоосунун негизги себеби эмне болду? Негизи себеби ал Сооронбай Жээнбеков эмес. Негизи себеби мына ушул саясатчылар кабыл алган 2010 жылда кабыл алган конституция болду да. Бир уч саясатчылар эгер бул конституция кабыл алынса, хандык бийлик орношу ыктымал деп элге туура эмес маалымат таратып жатышат. Бирок тарыхка кайрыла турган болсок, кыргыз эли эркиндикти туу туткан, бийликке бүжүрөп жагынбаган эле экени көп жолу далилденген. Туура эмес жолго түшүп, өзүн билемдик кылган бийлик башчыларын мөөнөтү бүт электе тактан алып түшүшкөн. Буга өлкөдөгү соңку окуялар далил. Түркменстан болот деп атат. Кыргыз эли түркмен эмес да. Кыргызбыз да. Кыргыздарда мындай бир сөз бар да, баягы ачыктык, калыстык, анан бетке чабар, оюндагысын тартынбай айтуу, бул Кыргыздын канында бар. Биринчиден, экинчиден эми 10 адам болсо, ошонун 8и макулун чукпаса, бир экөө сөз чыгат да. Баягы бетин элечи. Айланайын, сен бул жерин туура эмес кылып атасың деп элечи. Ушундай мүнөзүбүз бар элбиз биз. Өзгөчө мына акыркы жылдарда эл баягы ачык болуп калдык. Конституциянын долбоору учурда коомдук талкууга чыгарылды. Андагы айрым беренелерге макул болбогон тараптар өз сунуштарын берсе болот. Конституциянын долбоору митингдер жолу менен эмес, ийри отуруп түз кеңешүү жолу менен чечиле турган маселе. Ал эми элди дүрбөтүп, ачайкырык куу сүрөөн салгандардын түпкү максаты эмнеде экени көпчүлүккө маалым болуп калды. Биз жогорку кеңеш бүгүнкү күнү убактылуу бир мөөнөткө ыйгарым укугун узарткан алган 6-чакырылыш бир субъект катары ушул ыйгарым укугуна ылайык бул мыйзам долбоорун элге сунуш кылуу. Жалпы элдик референдум негизинде добуш берүү менен эл өзү чечиш керек. Бизге кандай башкаруу керек? Мына ушул биз сунуштап жаткан долбоорбу же бүгүнкү иштеп жаткан башка мыйзамбы? Ал жерде ооба жана жок деген эки гана сурамжылоо менен аныктала турган бюллетень даярдалат. Каршы чыккан тараптын жүйөлөрү элге түшүнүксүз болууда. Андыктан алар коомчулукка туура эмес маалымат берип, элдин башын айлантууну көздөп жатышат деген күмөн саноолор пайда болду. Документ талкуунун жүрүшүндө айтылган сунуштардын негизинде оңдолуп кабыл алынат. Андан соң жалпы элдик добуш берүүгө коюлат. Эгер чындап эле эл каршы болсо, өз добушу аркылуу позициясын билдирүүгө шарт түзүлгөн. Мээрим Ташыбекова, Улукбек Абдиев, 7 канал, Бишкек.